Mana мектептер курулуп атат. Баткен шаарынын Борбордук аянтында Баткен шаардык мэриясы тарабынан алынып келинген автобустарды тапшыруу аземи болду. Ага Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов, ошондой эле бир топ тиешелүү жетекчилер жана шаар тургундары катышты. Биз муну лизинг аркылуу Айыл банктан алдык. Айыл банк менен биз көптөн бери иштешип келебиз. Бурдагы мына жаныңыздарда турган таштарын ташуучу, суу ташуучу, анан тышкары подъемниктерди алганбыз. Булардын баарынын акчасын кутулганбыз. Эми буюрса автобустарды кийинки жылга дагы өзүбүздүн алдыга пландарыбыз бар. Буларды дагы көбөйткөнгө. Бул эми мэрия тарабынан демилге көтөрүп алып атабыз. Калкты тейлөө жагында бизде өзүңүздөргө белгилүү Баткен шаарыны тейлеген транспорттук жеке компаниялар бар да. Булардын муналары көпчүлүгү талапка жооп бербейт. Ошон үчүн Баткен муниципалдык автобазасына алып атабыз муну. Буюрса каттамдарга чыгарып, бунун ичине жакында коопсуздук камерасын орнотобуз, GPS системасына киргизебиз, маршрутта чыгып кетпей иштеш үчүн. Анан буюрса маршруттук линиясыны Минтранстын бул жерде өкүлдөрү менен чечебиз. Баткен шаарынын калкын тейлөө үчүн алынып келинген автобустар Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан 6 жылдык мөөнөткө лизингге алынган. Ал эми бир дана автобустун баасы 3 миллион 70 миң сомду түзөт. Бүгүнкү күндө биз Айыл банк ушул Баткен областы боюнча алгылыктуу иштерди жүргүзүп жатабыз. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой Баткен шаарынын мэриясына ДНСке ушул 6 жүргүнчү автобустарды лизингке 6 жылдык мөөнөт менен бердик. Бул дагы ушул биздин Баткен шаарынын тургундары үчүн аябай ыңгайлуу. Жаңы автобуста жүргөн бул биздин шаардын тургундарына бир жакшылыктарды алып келет деп ойлойбуз. Анан буга чейин дагы биз Айыл банк 3 жыл мурда ушул Баткен шаарынын мэриясына ДМСке ушул атайын спецтехникаларды лизингке бергенбиз. Мына бүгүнкү күндө ушул биздин Баткен шаар мэриясы ал спецтехникадагы лизингден кутулуп, бүгүнкү күндө ушул 6 автобусту алып атышат. Бүгүнкү күндө автобустар кайсы маршруттук каттамдарга коюлаары боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Ал эми алынып келинген 6 автобус шаар тургундарын тейлейт. Шаар башчысынын айтымына караганда, автобустар январь айынан баштап ишке киргизилет.